Гүлзада. Бул Нарын районунун Кайыңды айылынын тургуну болом. Бир уулдун апасымын. Жана үй кожо экеси болом. Ушул жаңы жылдан бери торт жасаганды үйрөнүп, тортторду буйрутма алып жасай баштадым. Айылдын тургундарына бул айылдын өзүнүн атайын WhatsApp группалары болот, баардык ошо тургундар кошулган. Ошол WhatsApp группаларга реклама кылып, ошол аркылуу кардар топтоп сатып атабыз. Интернет аркылуу сатайын деген оюм бар эле, бирок ошого кандай билим деңгээлим жетишпей атат да. Мисалы, ошол сүрөткө жакшы тарта албай, аны реклама кылыш үчүн да жакшы текст жазып, адамды өзүңө чакыра тургудай болуш керек да, ошол нерсем кичине азыраак болуп атат да. Ошол себептен интернет аркылуу сата элекмин азырынча. Бирок ошол сатайын деп ушул долбоорго келип калдым. Бүгүнкү тренингде бул аябай көптөгөн билимдерге ээ болдук десек болот. Бул эң негизгиси эле бул ошо контент жасоо, интернетке товарды презентациялоо, аларга кандай текст жазып клиенттерди өзүңө тартыш керек, жана практикалыкта жүзү болду. Өзүбүз ошол кылып аткан нерсебизди бул жака алып келип, аны сүрөткө тартып, видео кылып, анан аларды монтаждаганды дагы үйрөндүк, дагы көп нерселерди үйрөндүк. Бул жактагы алган билимимди практика жүзүндө колдонуп, ошол өзүм жасап аткан тортторду ошо интернет тармагына чыгарып, көптөгөн катталуучуларды жана жаңы кардарларды топтоп, кардарымды көбөйтсөмбү деген, келечекте дагы ошол долбоор жазып, ошол цехка, кичи цехка айлансакпы деген ойлорубуз бар.